share screen деп. Ekran görünüp atpay? Alo. Жоқ, Ekran. жоқ. Görünüp жатат биздики. Негизи share screen кылдым. Көрүнүп жататпайбы? Ооба. Көрүнбөй жатат. Эми вактыбыз 10 мүнөттө кетип калды. Эми биринчи слайд боюнча андай кете берелик алдыга. Мен башынан тааныштырып кетейин. Өзүмдү менин атым Сымбат Сатыбалдиева, 34-төмүн. 10 жылдай уже ушул тренинг жактан өткөрүп жатам, ар кандай жана билим берүү жагынан иштеп жатам. Өзүм эне болом, 2 кызым бар. Эми азырынча кыскача эң акыркы слайдда бар маалымат мен жөнүндө. Бүгүн сизди чогулткан үчүн бул жана энергия деп тема менен тааныштырып кетелик өзүбүздү. Анан кийин ошол сиз менен маек түзүүгө мындай максатым бар. Мен жалпы эле лекция аркылуу эмес, сиз менен мындай диалог түзүүгө максатыбыз турат. Ошондо сизге биринчи суроо, энергия дегенде кантип сезесиз? Бул деген эмне сиз үчүн? Сизге суроо. Бир-эки пикир уксак тура болмок. Экраныңыз көрүнүп элек, Сымбат эже? Эмне үчүн? Мына чыгаргам. Эмне үчүн? Так, открыть. Эле жатат. Көрүнүп жатат, көрүнүп. Көрүнүп жататпы? Жоқ, демонстрация болгон жок да эжеке, экранчы өзүңүз эле. Жок, мынакей. Бизге көрүнүп эле жатат. Сымбат эжени өзүн көрүп атабыз, экран демонстрация көрө элекпиз да. Экран көрүнбөй атат, Эмичи, мына башка слайдты койдум, көрдүңүзбү? Жоқ. Мерим, анда сизден чыгарбайлыкпы? Жок. Мерима. Канышай, да. Канышай, можете, пожалуйста, расшарить? Я-то с телефона всегда сижу. Мне ноутбук. Азыр ачылып атканча сизге суроо анда, пока технический слайдты ачканча. Энергия дегенди кантип сезесиз? Эмне деп кантип түшүнөсүз? Менин оюмча энергиям терс жанан оң болсо керек. Бирөөнүн аракетти кылсак, давай вперед десе керек, просто үйдө жатса десе керек деп атайын да. Азиз айым, туура айтып атасыз. Дагы Энергия бул күч кубат, адамдын күч кубаты деп ойлойм. эң туура. Дагы бир пикир, анан ортого жылабыз. Эң сонун мына Канышай. Рахмат, Канышай бизди бөлүшүп кетти. Негизи ушул энергия дегенде биз башынан ушул өзүбүздөн башташ керекпиз да, мындай дене дегенчи, дене, туурабы? Денеде биринчи мындай кабаты, 3 кабат негизи бар да, ошонун энергиясынчы. Биринчи энергиянын кабаты бул дене деген. Дене каяктан алат күч кубатты? Тамактан, туурабы? Тамактан, көргөндөн, сезгенден. Ошон үчүн биз өзүбүздү мындай байкап туруш керекпиз. Денем эмне деп жатат мага? Мисалы, азыр бир-эки сизге суроо, денеңиз эмне деп жатат сизге? Азыр көзүңүздү кичине жумуп, мындай тыңшап турсаңыз, денеңиз эмне деп жатат? Азыр. Сизге суроо, урматтуу айымдар. Бир-эки пикир кайра угабык. Кимдики микрофону бар? Сабак башталды. Сымбат айымды кагыла деп атат дегендейди. Так, биз ушу экранды карап отурабыз да? Жок, дагы бир жолу жакшылап уксаңыз, көзүңүздү жумгула азыр, мени карабай, экранды карабай, көзүңүздү жумуп алып, мисалы 1ден 5ке чейин, же макул 1ден 10го чейин, мына 10 деп күч кубат мындай толук да, 1ден 10го чейин бааласаңыз, канча баа бересиз өзүңүзгө? Денеңиз азыр, энергия азыр кайсы менде? 9да, Азиз айымда. Башкалар да 1-2. Чатка жазып койсоңуз. Чатка жазып койсоңуз. Мына чат. Менде 5. 5, Дагы. Чатка кимиңер мына эми көрүп жатам. Рахмат. Чатка жазыңыз анда. Кимиңер микрофонду азыр күйгү салбайсың, күйгү салсаңыз, чатка жазып туруңуз жоопторду. Эң сонун, мына көрүп атам, 4, 5, 6, 7 деп кетти эң сонун. Башынан энергия көп болуу үчүн сиз дайыма билиш керексиз. Азыр энергиям кандай депчи. Ошол эң биринчи мындай маселе да.
өзүңүздү тыңшап, жана орусча айтып кеткендей замечать деп коет да. Жана замечательная жизнь дейбиз го. Замечательная жизнь деген бул өзүбүздөн башталат, байкоодон башталат да. Өзүбүздү байкап туруш керекпиз дайыма. Азыр кандай өзүмдү сезип атам. Что-то кичине чарчап калыптырмын, барып 10 мүнөттөй уктап алайынчы депчи. Эмне үчүн? Демек, вот дене деген эки системадан турат да. Парасимпатическая деп коет, симпатическая деген деп коет. Бул эмнеси? Чөнөкөй тил менен айтканда бул жанагы дем алуу. Дем алганда биз экинчи слайдты көрсөңүз, канышай, эмики слайдты. Дем алуу дегенде биз мындай дем алып, кайра деп мындай ичине бошотобуз го өзүбүздүчү. Дайыма эле мындай дем алганда мындай на вдохе мы все время не можем находиться, тура, и то же самое на выдохе не можем находиться. Основное парасимпатическое, симпатическое деген бул напряжение и расслабление деген болчу. Мындай кичине аракет кыласыз, мына кайра мындай кичине өзүбүздү бошкармайбыз да. Ошондо эки системада биз дайыма мындай баланс болуш керек да. Ошондо экинчиси эрежесичи, энергиянын эрежеси. Дайыма энергия мындай толук энергия менен тура албайбыз да. Эмне үчүн биз денеде ошондой жасалган да. Биз дайыма эле мисалы дайыма тамактануу эле, тамакты жей берсек бир кезде жүрөгүбүз айланат го, туурабы? Элестетсеңиз, и башка жагынан ачка жүрсөк дагы туура эмес болуп калат, сезибиз мындай башкача болуп калат да. Ошон үчүн энергиянын эрежеси бул дайыма мындай өзүңүздү тынчоо, кайсы жерде баланс менен кармоо да. Эми мисалы жана китапка жазып кетсеңиз азыркы энергияңызды, мындай кичине сезимиңиздичи бирден 10га чейин. Эми мындай кичинекей тапшырма. Азыр көзүңүздү кайра жумуп, дем алууну мындай абдан тынчап дем аласыз да, 3 балл. 3 жолу. Бирок кандай эреже бар? Мындай мисалы мен 1, 2, 3, 4 деп дем алдымбы, анан кайра деп абаны чыгарганда эки эсе бирден эки деп турбайбы, эки эсе көбөйтөм да убакыттынчы. Мындай шашпай гана чыгарам да эмени, эмдичи. Ошон үчүн бул эмнеге керек? Бул өзүңдү мындай кичине бошотуп жана расслабление позага состоянияга киргизүү да. Түшүндүңүзбү? 3 жолу дем алабыз, бирок мындай мен чыгарганда, выдохты кылганда, выдохты шашпай гана эки эсе көбөйтүү менен убактысын көбөйтүү аракет кылабыз. Макулбу? Эми кеттик. 1, 2, 3 дем алабыз. Эми шашпай гана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ге чейин жеткиребиз. Дагы бир жолу, экинчи жолу. Эми үчүнчү жолу. Эми чатты кайра жазып койсоңуз, энергияңызды кантип сезип атасыз? Кичине өзүңүздү кандай сезип калдыңыз? Кичине көбөйдү же көбөгөн жокпу, ошондой эле калдыбы? Чатка жазып койсоңуз, мен уланта берейин оюмду. Biraz özünüzü күчтүүрөөк сезип калдык. Эң жакшы, Гүлнарайым, рахмат. Гүлнарайым жазып атат. Көбөйдү дейт, канчага көбөйдү? Жана сандарды жазып атыңыз беле, 5, 6, 7 деп. Эми кайра жазып койсоңуз, мисалы 6 болду эле 7ге, мындай 7ге жеттиңизби, 7ге жеткен жоксузбу? Эмдики 4 болгонго азыр 5 болуп калды, болгон жокпу? Ошону жазып койсоңуз, эң биринчи эрежеси ушул. Биз өзүбүздүн денебизди кантип энергияны беребиз? Дем алуу. Туурабы? Аба ырайым. Аба менен өзүбүздү мындай кандай туура дем алыш керек? Дайыма мындай тырышып калабыз да. Ошон үчүн кадимкидей өзүңүздү бошкармап кичине, мындай бетиңизди мындай тырышпай өзүңүздү кичине бошкармап, туура дем алган үчүн, мисалы экинчи тапшырма азыр өзүңүздү карап сизди көрсөтөм мына. Өзүңүздү жанагы ошол кантип турсаңыз, кармакчы. Мисалы турат өзүңүз кармап. Анан кийин кадимкидей дем алганда өзүңүз сезиш керексиз да. Кайсы жеринде кандай бир эмелер бар депчи, мындай кармалып жанагы кандай десем, спазм деп коет го. Ошолорду кичине бошотуп, кыймылдап, ошон үчүн дайыма өзүңүздү сезиш керексиз. Кантип азыр дем алып жатам депчи.
өзүңүз байкасаңыз мындай бир нерв болуп калганда же жиниңиз келгенде бирөөгө капаланганда мындай кадимкидей дем албай каласыз да туура эми ар бириңиз ошондой ситуацияда болгон ошон үчүн эң биринчи ошол энергияны кайра мындай өзүңүзгө берүү бул туура дем алуу. Рахмат. Экинчиси дальше можно написать? Эмик слайд кантышайм. Бул десе ошол жанагы эң мындай инсандуу ийгиликтүү инсандарды карасак сыр барбы жокпу деп ойлойбуз го, сыйкырдуу бир нерсе анын сыйкырдуу эч нерсеси жок. Алар эми сыйкырдуусу бул жанагы кадимкидей ошол өздөрүн жакшы сезет. Мисалы чоң энергия болсо, мына высокая энергия болсо, позитивный жана жакшы ойлор менен эметсе, бул эффективный болот да, жана Бир суроо берсем болобу ушул жерге? Конечно, Азиза. Сымбат айым, мен көбүнчө оптимисткамын да. Өзүм период жүргөндү жакшы көрөм. А бирок мындай грипп, мындай ооруну көтөрө албайм да. Ооруга жокмун, бир ооруп калсам, бир жума, 3 күн жатып калам да. Ошону спокойствие, релаксия билбейм. Мен үчүн дары да не эме да. Кандай десем? Албайбы. Көбүнчө жатканды жакшы көрүп калам. Бир жылда бир оору бар да. Бул эмне үчүн сиз өзүңүз мындай вакыт бербей турбайсызбы анда? Дайыма эле мындай ошондой плюс менен, позитив менен эле кетсеңиз, ал дагы туура эмес. Эмне үчүн башында айтпадымбы, жана симпатическая, парасимпатическая система, эки система бар да, биздечи эки система. Дайыма ошондой баланс болуш керек да, бири-бирине мындай переключатель болуш керек да. Мисалы, могу диаграмманы карасаңыз, например, тревогада жүрсөңүз, высокая энергия, бирок баарын жаман көрүп эле, скафнилга деп коет го, бул эмес, эчтекени жактырбай эле турсаңыз, ал да көп энергияга кетет да, ал да туура эмес. Бирок ал менен энергияңыз түшүп калса, так выгорание болуп калат да, депрессия болуп каласың. Эчтекени кылбайм, эчтеке кереги жок мага, ошондой эле жашай берем, ошо менен уктай берем, болду. Ушундай болуп калат да, көбүнчө чупадок. Өзүңүздүн пунктир менен турбайт, стрелкачы, эффективность биринчи квадраттан 4-чү квадратка дайыма өзүңүз алып келиш керексиз да. Бул сиздин мындай өзүңүздүн жоопкерчилиги. Бул биздин жанагы кадимкидей жоопкерчиликти алыш керекпиз да, өзүбүздүн жашоо үчүнчү. Бизге эч ким айтпайт, сен чарчап калдың го, бар жатпайсыңбы? Сиз өзүңүздү сезиш керек. Мен бирок аябай жоопкерчиликти көп алам, анан мындай активная жашоонун образын көп түзөм да. Ооба, түшүнөм. Мен да ошондоймун. Ошон үчүн мен ошону билгенде, мен ойлогом да, дайыма ошондой биринчи квадратта болуш керек депчи. Анан бул элестетсеңиз, бул жанагы дем алды, мен демди мынтип алып эле үдөк кылбайм дейт да. Үдөк кылбаганча элестесең да, андай такыр болбойт да. Даже машинаны жүргөзгөндө бир жака газды басып берсеңиз, эмне болот? Бир жолу жарыласыз туурабы? Тормоз обязательно керек да. Өзүбүз тормоз кылбасак, организм өзүбүздү кылат да тормоз. Жана ооруп калганда, ошо кадимкидей тормоз. Бизге дене айтып атат, ай болду, жатчы депчи. Кадимкидей ошол эмеде тили, денебиз менен биз менен сүйлөшкөн эмеси, тили ошол болду. Сага жетет, жатып тур, кичине жата тур деген да. Түшүндүңүз, кичине кадимкидей да ооруп калсаңыз, бул өзүңүздү вактында эс алган жоктугу. Ошол түшүнүш керек. Эмикти слайдты канышай айым, эмикти слайд сураныч. Кадимкидей жумушпан, кайдан ушу вакыт табам, өзүмө мындай эс алганы деп мындай капаланганда ойлоруңуз мүмкүн болмок азыр. Ошон үчүн сизге айтарым, өзүңүздүн бакыт кубаты өзүңүздүн колуңдаңыз. Мисалы, колду алда азыр мындай сүрөт менен көрсөткөндөй, бир минут мисалы разрядка кылып койсок болот да. Кантип кылабыз? Мисалы, ошол өзүңүздү денени сезүү үчүн кадимкиден деп кармайсыз да, колуңуз ачык. Сураныч азыр 3-чү тапшырма, баарыбыз жасайбыз. Телефонуңузду коюп коюңуз бир жерге, мени угуп эле жасайсыз. Кармап, кадимкидей көзүңүздү жумуп, ошол сезсеңиз, кантип өзүңүз кармаганын, анан мындай кичинекей вдох кылабыз мындай. Анан ылдый кеткенде выдох. Анан кайра өгүдө кетебиз. Ошону дем алганда акырын тынчап турсаңыз кайра, кантип сезип атасыз, кантип өзүңүздү мындай прикосновенияны сезсеңиз, колуңуздучу.
Жакшы, дагы бир экинчи колубуз бар, экинчи колубузду дагы бир жолу жасайбыз. Кандай? Жасадыңызбы? Ким жасады? Мага же жанагы смайликти, же лайкты, же бир реакцияны берсеңиз, мен түшүнгөндөй сиз жасадыңыз. Көрүп атам, Бермет рахмат, Назира рахмат, Түбүбү, Азиза. Сонун. Эмне үчүн бул зарыл? Ушундай кичинекей 2 минут, даже 1 минут релакс кылуу. Аял деген бул жерге окшош да. Мисалы элестесеңиз, жердин жана жер жемештер менен бирдемке огородду жазында атайын кандай десе, дайыма эле бирдемке чаап, чөп чаар менен жанагы андай андай десе, дайыма эле мындай жер жемеш алам деп жерди эметсек чарчап калат да жерчи. Аял да ошондой. Дайыма өзүбүздөн бирдемке мындай требовать этсек, өзүбүз да чарчап калабыз. Бирок дайыма жерге дагы дем алыш керек да. Тийбей, мындай жанагы заземление деп коет го, заземление. Даже жер менен кичинекей иштеп калсаң, эшикке мындай жаратылышка чыксаң, кичине ошентип переключение кылсаң, өзүңүздүн кичине жакшылык кармап турасың да. Ошон үчүн аял дагы ошондой дайыма өзүнүн денесин караш керек да. Мисалы, не знаю, баняга барып жүрүп, сууга түшүп, башын жууп алып, кадимкидей өзүн сылап, жана кремсемдерди майлап дегендей. Мисалы, тайнем болчу 95ке чейин жашачы, ошол 95ке чейин дайыма мага айтчу да, мени чапуу дечи, чапуу, мени кремди алып келчи депчи, 90 жаштагы апам эстетсеңиз, дайыма өзүн сылап, мындай эмелерин майлап, анан жатчы да. Эмне үчүн? Бул жана өзүнчө терапия экен да. Бурда мага кереги жок, мен андай кыздар менен эмесмин деп деген эме туура эмес да, ал дагычы. Бул өзүңүздүн мындай кадимкидей кароо да, жана ошол өзүңүздү байкоо жана энергияңызды өнүктүрүү. Эми дальше можно эмеки слайд кылышай. Дагы бир абадан башка, денеден башка биз денебизге кантип энергия беребиз? Тамактануу. К сожалению, Кыргызстанда ар бир 3-чү аял же 2-чи аял уже анемия менен мындай жаман капаланып турат экен да. Эмне үчүн? Башынан ушул жана тамактанууда, туура тамактануу. Чипсыны жейбиз, коланы ичебиз, туура? Ким ошентет? Рецепттарды жиберсеңиз көрөйүн. Кимге актуалдуу, кимге актуалдуу эмес. Көрүп атам, канышайда күлүп атат. Бир жагынан бул эмне үчүн бизди тартат ошогочу? Энергиясы аз болсо, бизге мындай быстрый углевод деп коет да. Бат ошол бат энергияны алабыз, бирок канчалык бат алсак, ошончолук бат түгөнөт. Элестетсеңиз, бат жедибизби? Мындай өзүнчө жана быстрый дофамин деп коет да, быстрая глюкоза, ошону канчалык бат эметсек, ошончо бат. Жумуртканы көп жейин да, Сымбат айым. Анан былтыр 25-майда мектепте акыркы күндөрү капельница албадымбы, углевод, белок көбөйүп кетиптир, айланайын, мынча эмне жумуртканы көп жейсиң депчи. Врач урушту да. Мен болсо, байкуш жаным, 15 күн кайнак суу ичип атып өзүмө келдим го. Давление болот экен. Ана тез курулган тамакка анан могу айтар элем да, шаурма, гриль, колбасага такыр эле акылыңар болсо жолобогула. Рахмат, Азиз айым, өзүңүздүн эмесиңизди, көйгөйүңүздү айтып бердиңиз. Демек, жалаң эле белокту, мисалы, өзүм кичинекей подросток болгондо, 13 жаштагы апамда жүргөндө, ошо айылда алма менен бир ай алма жеп жүрүптүрмүн да. Өзүнчө жана кичине толугураак болчумун да, анан кийин мындай кичине мындай ошол диетаны кармайм депчи, анан кийин гастрит болуп ооруп калдым да. Ошон үчүн бир эле мен жемишти жесек туура эмес да. Мисалы, сиз чумуртка деп айттыңыз, же бир эле эмеде турса туура эмес. Эмне үчүн? Демек, кайра баланс болуш керек. Кадимкидей ошол тарелкаңызды жарымы сыжыр жана жашылча болуш керек да. Жана бадыраң болотпу, же кадимкидей укроп, петрушка болотпу, салат болотпу, жана сельдерей болотпу, кинза болотпу, айырмасы жок да. Негизи ошол жашыл, биринки жашыл болуш керек да. Экинчиси бул клетчатка. Клетчатка дегенде бул жана кадимкидей рис, гречка, макаронду да жесеңиз, көбүрөөктү да жашылчаны кошуш керек да. Андан башка жана кичине белок. Белокту көп кереги жок да, кичине эле керек. Ошо тарелкаңыздын 1/4 эле белок болуш керек да.
Анан кийин эң негизи ушул тамактануу жагынан бул суу. Дене деген 80% суудан турат да. Сууну жаман ичсеңиз, кадимкидей бетиңиз да мычып калат да. Мисалы, азыр тест кылсаңыз болот, мына мынтип кармап өзүңүздү канчалык мышып, мисалы мен азыр аз суу ичтим, мына мышып турат да. Кадимкидей ошентип өзүңүздү текшерип туруңуз да. Мындай мыкчып сууну жакшы ичтимби, жакшы ичкен жокмун дегичи. Негизи мындай нормасы бул 0,3 да. Өзүңүздүн мисалы килограммыңызда канча весиңизди 0,3ге эметесиз, умножать этесиз, ошондо чыгат да. Примерно бир чоң киши бир күндө 1,5 литр, 2 литрга чейин суу ичиш керек да. Анын да кантип туура ичиш керек. Мындай 2 литр ичип албай, анын туалетке барып алып эле болду да, жок да. Кичинекейден ичиш керек да. Демек ичкенде аны сиңиш керек. Ичип алып сиңирбесе, анын пайдасы жок болот. Ошол эле история жана витаминдер менен. Витаминди ичип жүрөм, тигиндей мындай десеңиз, ашказаныңыз жаман иштесе, аны сиңирбейт да. Ошол ойдон эле туалет менен чыгып кетет да. Демек ошондо өзүңүздү жакшы кароо, ошол анемия эмне үчүн болуп турат? Кадимкидей жана нанды көп жөөдө, нанды жегенде жана глютен глютендин ичи клей бар экен да, ошол клейди кадимкидей ичинде жана ашказаныңыз ошондой кичинекей жана чачтардан турат да, эле ворсинки деп коет. Ошол ворсинки кадимкидей губкага окшош, мындай соруп алат. Бүт витаминди, сууну соргонгочу. Эми элестетсеңиз, кадимкидей ошол мисалы могу клей деп коелу, клей менен ошентип жабылганда, могу ворсинкалар иштебей калат да, мынтип майышып калат. Андан кийин бир мисалы сууну ичкенде, бул ворсинка суу менен кете берет да. То есть ашказаныңыз эмнени жебесеңиз иштебей, ошону сиңирбей калат да. Ошон үчүн ошону моундан клейден алуу өзүңүздү. Бул кадимкидей мына кандайча десе, азыр көп ар кандай техникалар бар. Эң негизи бул голодание да, кичине. Тартынып кичине мындай интервал кылуу, эс алуу кылуу. Мисалы, ар бирибиз эс алганы жакшы көрөбүзбү? Ким эс алганы жакшы көрөт? Жазып койсоңуз, плюстарды же лайкты берип койсоңуз. Барыңыз эс алганы жакшы көрөт. Ошого эле ылайыктуу ашказаныбыз дагы эс алганы жакшы көрөт. Ошон үчүн түнчүндө жатар менен аракет кылсаңыз, холодильникке барбай, аяктан бир печенье конфет жебей, ашказаныңызды эс алдырыңыз да. Эс алган менен өзү менен ушул жана кадимкидей клей жамандын баарын өзүнүн тазаланат да. Тазаланганда кадимкидей жете 8ден 12 саатка чейин убакыт керек да агачы. Ага жардам берүү бул мисалы айтып жана ошол эле атайын 95-теги күн сайын айран ичси да. Жатар менен айран ичип алчу. 1 стакан айран. Айранын дагы бир эмеси бар, эрежеси. Свежий жанагы кадимкидей бир суткада бир жасалган айранда жаңы уютулган жаңы уюткуудан эмне үчүн зарыл? Демек жана микробторду жана микробиотик, пробиотик деп атпайсызбы? Ошол эле эң сонун пробиотик бул жаңы уютулган айран. Андан башка эчтеке сонун жок да. Бирок жанагы ошону баары жанагы мындай канча золотая середина керек да. Аны да литр менен ичкиси кереги жок. Кадимкидей все хорошо в меру дегендей, акырындан ошону өзүңүздү мындай тыңшап, азыр эмне жегим келип атат, өзүңүздү мындай жакшы тыңшап жүрсөңүз, өзүңүз түшүнөсүз да. Дене өзү айтат. Азыр мындай мисалы балык жегим келип атат, азыр болсо токту, азыр болсо мындай жашыл чаны, же азыр алма жегим келип атат депчи. Ошону өзүңүздү тыңшап турсаңыз эле дене өзү айтат сизге азыр эмне керек. Негизи ошол мындай эс алуу убактын берүү, сууну жакшы ичүү да, күн сайын ошол аракет кылуу 2 литрга чейин, где-то 2 литр бул где-то 8-10 стакандай суу болот да. Ошол эң негизги ошол нерсе. Анан кийин бир жылда бир аракет кылуу, ошол докторго көрсөтүү, анализди берүү, ошол анемия жактан өзүңүздү текшерүү. Эмне үчүн ар бириңиз эне болосуз же уже эне болуп турасыз. Анемия болсоңуз балаңызга зыян тиет да. Ал кислород алып калбайт, анан кийин окууда кичине артта калып калат, ошондой задержкалар башталат. Ошон үчүн бул биздин жоопкерчилигибиз. Аял болгондон биз өзүбүздүн денебизди жакшылап карап, өзүбүздүн жанагы анемия жактан болбош үчүн туура тамактануу, туура ашказаныбызды кароо абдан зарыл. Рахмат, Канышай. Эмики слайд. Анан кийин көп жана энергиябыз көп каяктан алабыз дегенде эң базасы бул уйку, туура уйку. Биякта айтарым, мисалы мага мындай
жана биология жагынан мелатонин деген гормон бар. Ошол канчалык жакшы мелатонин сизде чыкса, ошончолук жакшы уктайсыз да. Мелатонин кайсы жерден алабыз мелатонинди? Мелатонинди болсо бул кадимкидей күндөн эртең менен саатта ошол эрте күндүн нурларын же кечки нурларын жана мисалы 4-төн 5ке чейин кадимкидей күндү карап эле ошол көзүбүздүн сетчаткасына көбүрөөк күн алыш керекпиз да. Ошо канчалык ошол күндү алсак, мисалы ошончолук жакшы мелатонин чыгат экен да. Бири. Экинчиси бул кадимкидей мындай өзүбүздүн мындай түз кармоодо эмоциональный скачок болсо, эмне үчүн мисалы ошол эле чипса кола менен резкий скачок болсо, резкий скачок укта албайбыз да. Мисалы, анан кийин ошон үчүн туура тамактануу жакта мындай ровный бир эме болуш керек да, аракет кылыш керекпиз, мындай өзүбүздү мындай түз кармоодо без эмоциональных скачков дегендей. Ошон үчүн ошол түз кармоо менен ошондо уйкуга кирсек, кадимкидей мындай жакшы терең мындай көрсөңүз графикте мындай легкий сон дейт, поверхностный деп коет. Глубокий деген бул жанагы ошол жакта канчалык жакшы 1 саатта, 2 саатта глубокий сон болсо, ошондо мен эртең менен турганда эме жакшы эс алдым деген сезим болот да. Демек ошол глубокий сон аз болсо, ошондо эртең менен турганда кичине өзүбүздү жаман кырмайбыз да, чарчап атам, ошол да туура эмес да. Конечно, тут витаминдер жана дене айтпадымбы, бир жылда бир хотя бы текшерип өзүңүздү билүү да, анемия барбы жокпу, витаминдер жакта кандай экен деп. Негизи ошол тамактануу, анан кийин ушул туура уйку жактан да убакыты да, мисалы азыр баары айтып жашат, жана мындай жаш туруу үчүн, энергиям көп болуу үчүн туура убакытта укташ керекчи. Жана режим деп коет го. Мисалы саат 9-да 10-до мен өзүм эне болгондон билем да, балдарды уктатып, анан менин чай коюп алып, конфеткамды таап, интернетке отурам да, тиктокту карап, инстаграмды карап саат 10-дордо. А бул убакта как раз ушул мелатониндин эмеси да чыгарууда, ошол 10-дон 11-ге 12-ге чейин жатсаңыз, эң сонун уйку болмок да. Демек ошол биологиябыз ошондой экен да, ошол исследованияга импостор чыгарган экен да, что именно 12-ге чейин жатсаңыз, эс алып жакшы турасыз да. 12-ден кийин уйкуңуз кайтып калат, анан кийин уктабай жатам, 1-ге 2-ге чейин жүрөм, тиңдей мындай деп, анан уктабай калсаңыз болду, эртең менен турганда уже кичине сбой барып башталат да. Сбой болгондон ошол сбойго кетип эле, анан кийин жанагы ар кандай отклонение башталат да организмде. Ошон үчүн уйку деген бул база. Энергиям көп болсун десеңиз, уйкуга абдан чоң маани бериш керек да. Кайсы жерде уктайсыз, ошол жакты шамалдатып, кичине терезени ачып, ага киргизип, жумшак болуу, мындай өзүнчө прохладный помещение болуш керек да. Ошон үчүн уйку дегенди даже эртең менен мисалы жаман уктап калсаңыз, андай да боло берет, ал эчтеке эмес. Дайыма мындай идеальный ситуация болбойт. Эртең менен дагы кофенин ордуна мисалы 10-15 минут уктап алсаңыз, бул абдан сонун да. Мисалы Испанияда мындай биографияны окусаңыз, бир чоң кишилердин, алар дайыма уктачу экен да эртең мененчи. Даже мисалы мен өзү 1 жыл мурда Япониядан келгем. Японияда дагы түшкү маалы чыгышат го, тамактанышат. Ана карасам эле баары эле отурушат. Отурчу 10-15 минут уктап алышат. Зато энергиясы абдан мындай күчтүү болуп калат да, кайра чирүүнө кетип калышат. Эмне үчүн бирок эс алышат. Гүлнарайым. Ошол уйкусуздук эмнеден келип чыгат деп билесиз? Уйкусуздук графикте, бирок уйку уктагым келет, бирок уктай албайм. Ошол. Бул потому что гормональный сбой болгондон көрүп жатасызбы, графиктечи кортизол. Мелатониндин антагонисти жаман башка жагынан уйкусуздугу бул кортизол. Кортизол деген бул гормон стресса. Значит, капаланып, бирдемке жөнүндө кайгырып турасыз же оюңузду мынтип өзүңүздү тревожность деп коет го. Ойдоруңузду бир жака жүгүртүп же капаланып бирдемке жөнүндө ошондон кетет да. Ошон үчүн кортизол менен да иштеш керек да. Аны бөлөк айтып кетесиз. Могу аялдарда кортизол көбүрөөк иштейт, стресстин гормону деп айтылат го, жана Айнура Сагынбаеванын эле эмесиндечи. Анан эстроген азыраак болуп калчу болсо, депрессияга, стресске түшөт деген чынбы? Дагы бир жолу айтасам, кандай? Кортизол деген көбүрөөк иштеп калчу болсо, кортизол гормону көбүрөөк иштелип аялда чыгып калчу болсо да, жана нервный стресс деп коет экен го кортизол.
ошо депрессиянын, стресстин гормону экен да, мындайча айтканда. Эстроген деген дагы бир ошо жакшы гормональный эме бар экен го. Ошол көбүрөөк азайып кетчү болсо, кортизол өйдө көтөрүлүп кетчү болсо, давление да эле экен да. Анан ошо кортизол көбүрөөк болуп калчу болсо, депрессия, стресске аябай түшүп кетеби адамдар? Ооба, мүмкүн. Эмне үчүн кортизол менен жакшы жагы, кортизол денеден чыгат да. Эң мындай маанилүү эреже, кортизол мисалы бирөө менен урушуп кетсеңиз, аялдар бар го, үйдү жыйнап башташат, жини келип. Эмне үчүн? Бул кыймыл да, аракет да. Кыймылдоо дегенде физическая нагрузка керек да. Кортизолду чыгарыш керек, денеден чыгарыш керек. Ошон үчүн сиз мүмкүн стресс болуп калсаңыз, өзүңүздү кайра байкап, ушуну маалыматты билип, азыр денемде көп кортизол болдучу, аны чыгарыш керек денеден. Bir sutkанын ичинде бир чыгарыш керек да. Мисалы, не знаю, бокс кыласызбы, идиш-акты жарасызбы, же огородду отойсузбу, же бирөө билемки өзүңүздүн мындай же пробежкага чыгасызбы, же өзүңүз ар бир аялдын өзүнүн эмеси бар да, техникалары. Өзүн жакшы билет да, ага эмне жакшы жардам берет. Ошондон өзүңүздү жакшы билиш керексиз да. Мисалы, арган эксперимент кылышыңыз да керек да. Мисалы, бир жолу жиниңиз келди, бир менен нерв болуп урушуп кеттиңизби, же кайгырдыңызбы катуу, аны барып өзүнчө мына кортизолду чыгарыш керек да денеден. Денеден кортизол чыгат. Эң негизги ошол импостурду уксаңыз, физическая нагрузка менен чыгат экен да. Ошон үчүн өзүңүздү табыш керексиз. Мага эмне жарашат экен дегенчи. Ошонун эң негизи ошонун эрежеси да. Рахмат, эми уланталы, ато жетишпей калабыз. Эми кичине мына карап жатып, көзүңүздө кичине чарчап калды го, кичинекей заряд коебуз. Көзүңүздүн рисунок менен караганда, кандайча, влево-вправо, эмеңиз. Где-то он жакта 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эми болсо жумабыз. Мына экинчи сүрөт мындай. Көзүбүздү жумуп, он жакта жумабыз, ачабыз, ачабыз. Эми өйдөгүдөй. Эми болсо диагональ болот. Эми башка жака. Эми болсо кругту жасайбыз. Башка жака. Эми болсо башыңызды кичине жумуп, 5 секунддай. Эс алдыңызбы? Мага реакция берип койсоңуз, лайктар менен же мен менен. Сонун көрүп атам. Рахмат. Улантыңыз. Канышай айым. Экинчи ошол биринчи кабат жөнүндө айттык, биринчи уровень энергиясы бул дене да. Дене жөнүндө айттык. Биринчи резюме кылып коеюн, бул аба ырайы, туура дем алуу, туура тамактануу, туура уйку алуу. Эми экинчи эмоция жактан, экинчи кабаты, энергиянын экинчи кабаты бул эмоциялар, жанагындай чувство, сезимдерибиз. Эң негизги сезим, энергияңызды өнүктүрүү үчүн бул ыраазычылык. Эми сизге суроо, азыр сураныч эмеге жазып берсеңиз, чаткачы, кимге азыр ыраазычылыкты билдирип, сезимди кармап жатасыз? Кимге ыраазычылыкты билдирмексиз? Алаха дейт. Дагы. Сизге, анан жүрөккө. Жүрөккө? Да, акыл менен жүрөккө да. Акыл, рахмат дагы. Мисалы, бүгүн бирөөнү көрүп калдыңыз, же кечээ бирөө сизге жакшы мамиле кылып койду. Рахмат, Канышай сизге дейт. Мамамга. Проекттин Канышай айымга ыраазычылык билдирем өтө. Эмне үчүн? Акыл айым долбооруна катышып калгам. Ошол үчүн. Анан Сейил Мелисовнага Карабалтадагы терең ыраазычылык билдирем. Ушундай бир кичинекей секрет да, ушул секрет эмес, бул негизи ошо өзүңүздү жардам берүү да. Капаланганда, кайра мындай настроенияңыз жок болуп калганда, же отуруп калганда, туруп калганда бир өзүңүздү жанагы ыраазычылыкты табуу,
бул энергияңызды көтөрүүдө эмне үчүн дайыма ошол ыраазычылыкты билдирүү дегенде сиз мындайча десе өзүңүздү мындай кичине жанагы ошол заземление кылып кадимкидей жакшы сезимдер менен толуп каласыз да. Ошон үчүн дайыма бир капа болуп калганда дайыма элестетсеңиз бүгүн кайсы моментке, кайсы кишиге же ситуацияга ыраазымын депчи. Макулбу? Эми дальше можно слайд. Негизи андан башка дагы кандай суроолорду өзүңүзгө берсеңиз болот. Биз кадимкиде адам болуу үчүн үй бүлөдө жашайбыз, ар кандай кесиптешибиз бар, болсо туугандарыбыз бар, көп. Ошондо 3 направление бар да. Могу биз сонун бир китеп бар, Agile Life деген, как вывести жизнь на новую орбиту, именно самокоучинг, өзүңүзгө өзүңүз жардам берүүдө. Эми 3 суроого аракет кылалы жооп бергенге. Биринчи, сиз кайдасыз азыр? Ушул личная сфера деген өзүңүздү мынтип байкап жатасыз. Мисалы, көп аялдар үйдө отуруп калып, Кыргызстан боюнча 2 миллион аял кыз келди. Эстесеңиз, именно ошол 18 жаштан 30га чейин балалуу болуп, үйдө отуруп калып, анан келиндердин эмесин кесиптерин жасап эле ошол үйдө отуруп калып, анан капаланып турат экен да. Мен өзүмдүн жумушумду табаган жокмун, тиңдей мындай депчи. Ошон үчүн кадимкидей сиз кайдасыз деген суроону бул абдан өзүңүздү мындай табуу эмес, жасоо да, жарандык. Кыргыз жараны деген азыр сонун демилге бар, мындай госпрограммада. Кыргыз жаранды бул жараткан, ар бирибиз жараткан болуп жатабыз да. Мындай мурда айтчу да, ты должен себя найти дегенчи. Анысы кичине туура эмес экен да. Азыр башкача майндсет болуп калыптыр да, мындай установкачы. Өзүбүздү таппай, өзүбүздү жасайбыз да. Жасайткан жаратабыз. Өзүбүздү жаратабыз. Ошон үчүн кайра кайталап жатам. Өзүңүздү жакшы билиш керексиз. Сиз кайдасыз ошол реализация жактанчы? Анан реализация жактан өзүңүздү мындай изилдөө керексиз. Даяр жооптор жок. Даяр жооптор жок. Мисалы, бирөө, не знаю, Wildberries болуп, бир эме кандай десе, бир электронный коммерция баштадыбы, макул. Экинчи, мисалы, абышкаңызды бирөөңүз, мисалы, туризм жактан өзүнүн үйүн туристтер үчүн ачып койду. Бул экинчи вариант. Үчүнчүсү болсо, мисалы, куракты жакшы көрөт, жасаганды, мейли. Төртүнчүсү ырларды жакшы көрөт, ырлаганы, мейли. То есть ар бир аял өзүнчө, ар бир киши өзүнүн жолун табыш керек да. Ошол эң туура да. Ошол табар менен өзүнүн мындай өзүнүн мындай жолун жаратыш керек да. Экинчи эң негизги суроо бул ким менен? Мына социальный сферада, социальный сфераны караш керексиз. Бирөөңүз ошол мүмкүн өзүңүздүн мындай окруженияда бирөө сизди жамандап, сен колуңан эмне келет? Эмне отура берчи, каяка барасың? Аларды укпагыла, эч качан укпагыла. Аларды мындай кадимкидей таксичный деп коет да, таксичный кишилерчи. Аларды укпай, өзүңүздүн ишиңизди жасай бериңиз. Анан бир күнү кадимкидей каалаган нерселерге, максаттарга жеткенде, алар мына колуңан келип турбайбы деп коюшат да сизгечи. Ошон үчүн ким менен жүргөнүңүздү, ким менен ой пикириңизди бөлүшкөн менен абдан байкап туруңуз да. Ким кайсы, мисалы, кандай бир жөнөкөй тест бар. Бир адамдар менен сүйлөшүп турсаңыз, анан кийин ошолдон жалгыз калганда өзүңүздү карап тынчтап калыңыз. Азыр өзүмдү кандай сезип атам? Энергиям жогорду же эме алдыга кетип калды депчи. Мисалы, алдыга кетип калса, эмне үчүн ушул киши менен эмне үчүн мындай кичине мамилебиз жаман экен же тиңдей мындай деп, андай киширээк азыр азайтыш керек да. Анда ушул контакттарды азайтайын депчи. Мисалы, биздин аялдарыбыз ошончолук мындай терпимый да, кандайча кыргызчасы кандай эле мындай мейлектик эмес, мындай боорукер, боло берет деп жүрүшөт да. Анысы кичинеден туура, бирок өзүңүздү мындай бербеңиз да. Сизге кадимкидей граница деп коет го, өзүңүздү жакшы сезүү менен бир границаны өтпөш керек да. Ошондо өзүңүздү мындай кадимкидей суроо берсем болобу? Да. Жана кээ бир айымдарга мындай иштешели, мындай чогуу иштейли, китеп окуйлу, бул тилди үйрөнөлү деп мындай кээде эме берем да. Мен өзү 3 тилде жакшы сүйлөйм: казак, орус, немис тилиндечи. Сонун.
Анан баягы мындай да эл эмне дейт, анан кайненем эмне дейт, кайнатам эмне дейт деген айымдарды көрүп алып мен кыжырым келет да, анан мен элдин мнениясын укпайм. Анткени эл эмне дейт деп мен өзүм жашоомду бузбайм да, мен ошондоймун да. Эң сонун. Анан ошол боюнча айтып койсоңуз. Сурооңуз кандай ошондо сурооңду түшүнгөн Эл эмне дейт деп жашаш керекпи же эл эмне дебейт деп өзүнүн правасын качайт этиш керекпи? Ошол суроо да сизге. Эми эң жакшы суроо. Баланс болуш керек да, баланс болуш керек. Мисалы, эмне үчүн биз мурункуда карасак, кыргыздар болсо ошол жайма чорго жашап, кыргыздар эле эмес, бүт өлкө боюнча глобалдуу карасаңыз, киши деген биз жалгыз элестетсеңиз мындай, мурунку убакта үй жок, тигил жок, андан кийин жалгыз калып калсак кантип тамакты тапмакпыз. Мисалы, мамонттор жүрдү, же тигрлер жана ар кандай. Бизди жеп коет деп жалгыз калгандан биз коркчук да. Азыр дагы коркуп жатабыз. Ошондо биз бир древний мозг бар да биздечи, азыр ага да жетебиз. Биз древний мозг бар менен ошону инстинкт деп коебуз да. Инстинкт менен биз жалгыз калганы коркобуз да. Ошон үчүн эл эмне дейт деген мен жалгыз калганы корком деген башкача сөзү да. Мындай перевод дегенде. Ошондо жалгыз калганы менен сиз туура тандоо керек да, кайсы кишилер менен калгым келет депчи. Мисалы, кайсы кишилер менен жашагым келет, кайсы кишилер менен эмне кандай жумушту кылгым келет депчи. Кадимкидей силерди кандайча десем, сизге туура келген кишилерди табыш керек да. Андай болуп өткөн да, бизде баарыңа ар бир элге мындай жакшы көрүнөйүн деген болбойт экен да. Баары бир бирөө табылат, сизди жаман көргөн, сизди жамандаган, алар аман эле болуп турушсын. Ошон үчүн өзүңүздүн мындай максатыңызды коюп, өзүңүздүн жумушуңузду туура кылып, эң негизги бул өзүңүз менен чын болуу да. Өзүңүздү калпайтуу эмес. Чын жашоону жашасаңыз, ошончолук мындай сизди кандайча сиз менен жүргөн кишилер да чындуу болот. Сиз менен чогуу ошо максатка жетүү аракеттенет. Андан кийин кадимкидей оюм жок, мен ар бир ситуацияда бөлөк да. Негизи ошол түшүндүк бердим го, эмне үчүн биз аракет кылабыз башка элдер менен чогуу болуу. Бул негизи ошол вопрос выживания болчу да мурунчу. Азыр болушу кичине, конечно, башкача, бирок ошол эле салыштырып кетейин. Мисалы, мен өз өзүмдү айтып кетейин. Мына 4 жыл мен ошол 1 жыл мурда Японияда келдим дедим. 4 жыл ошол Японияда жашаганда, алардыкы да укмуш эл эмне дейт деген эмеси да, коркунучу. Бирок ал жакшы жагынан жайлаганда, мисалы, бирөө эшикте басып турса, бири-бирине эмдеп туруп калат да, бир жагыначы. Бирөө шашса, башка жагына кетип калат да. Ошо эл эмне дейт деп элди ойлойт экен да, мына сый урмат менен көрөт экен да, сый урмат менен көрүп, бизге туура мамиле кылалык, жок бакырбайлык, теңдей жумшак мамиле кылып, бири-бирин сый менен урмат менен ошондой сумимасен дешет да, дайыма сумимасен дегени бул кечирим сурайм деп турушат да, дайымачы. Анан кийин ойлонуп калгам да, биз тикилерде ушинтип жашаганда, биздин ата бабаларыбыз да дайыма эл эмне дейт деп мындай сый урмат менен бири-бирин көрүшкөн да. Бирок кичине өзүн алдап башташканда деп ойлойм да. Алдап башканда бул кадимкидей канчалык ошол травма болуп, мисалы, акчасы жетпейт, баары бир ооруп калып, жок баары бир жана ошол мисалы тойдо өткөрөм дейт да. Ошол эл эмне дейт деп эле ошол жок чындыгына айтса, жок азыр акчам жок, азыр шартым жок, тойдо өткөрбөйм мисалы дейм да. Жок башкаларды өзүн алдатып, банкка барып кредит алып, ошол тойду алайын, өткөрөйүн, эл эмне дейт деп мындай жөн эле профанация болуп жатат да. Ошол жактардан да туура эмес да. Ошон үчүн эң негизи ол чындык да, өзүн кандай сезүү менен, кандай мындай ценность деп коет да орусчасы, жана какие у меня ценности по жизни да. Ошол ценностьтин ичинде мына чындык болуш керек да. Ошон үчүн ичинен кичине айтып бердим, ошол түшүндүрүп. Эми следующий слайдда эмне кылып жаткан бул карьера да, кайсы карьерада. Эми сизге суроо, тапшырма, эмки тапшырма, могу 0-дон 10го чейин ушул личная сфера, социальная сфера, карьерная сфераны кантип сезесиз? Кайсы баада азыр турат? Жазып берсеңиз. Мисалы, L деп, буква L деп, мисалы, личная, например, азыр 8ге L 8, С социальная сфера, например, 9 деп коеюн, карьера, например, мисалы 6 деп коеюн. Мисалы, чатка жазып берсеңиз,
кайсы өзүңүздүн баа бересиз азыр? Кайсы сферада турасыз? Кайсы эмеде уровнядачы? Личная сфера, социальная сфера, карьерная сфера деген. Социальный сферада. Жок, ар бир сферанын ичинде ошол бааны коюш керек да. Мисалы, личная сфера 3, социальная сфера 5, карьерная сфера мисалы 1. Мына Нора жазып чыкты. 7 дейт, личная сфера 7, социальная сфера 5, карьерная 3. Мен мындай эле айтып койсом болот, Болот. Карьерный росту бир 6 деп билем. Анан личная сфераны 8 деп билем да. Хорошо. Социальная 8, личная уккан жокмун. Личная деле 8. Азыр шартыңыз болсо, телефон менен же ушундай фиксация кылып койсоңуз жакшы болмок да. Сиз түшүнүндө кайсы жерде ушул точка А деген ушул азыр ушундай экен да. Мисалы, кагаз менен отурсаңыз, анда кагазга чийип коюңуз да ушул схеманычы. Эмики слайдты көрсөтсөңүз канышай? Канышай? Эмики слайдты суранычы. Башкалар жасап атканчы. Канышай кетип калды го. Азыр Мен Сымбат көбүнчө мен чертожчуям да. Анткени мен энергетика тармагындамын азыр. Окуп атам политехте. Сонун. Ошондо Каатырасам. Өзү чертожчу анан сүрөт тартканды аябай жакшы көрөм да. Китеп окуйм көбүнчө. Сонун Азизайым, сиз бүгүн актив болдуңуз. Ошо бааларды койгондо кадимкиде ушундай треугольник болуп калат экен да. Ушул 3 буручтуу фигураны өзүңүздүн түшүнүңүз керек да. Кажыр демин депчи. Мисалы, могу круг бул 8 да. Ошол условно 8-чи зонадан баштап бул жанагы өнүктүрүү башталат экен да. Ошол кругтун ичинде 8ге чейин жетпесе, зоналарды сиз мындай көңүл буруп, мындай өнүктүрүш керек да ошол зонага. Мисалы, личная сфера болсо, аз болсо, личная сфера, значит, бул уйкуга туура маанилүү, туура тамактануу, өзүңүздү мындай жанагы спорт жактан кошуу, бир кыймылдуу аракет, үйдөн йога жасайсызбы? Спорт жагында мен күнүгө эртең менен эрте жөө басам. Кечкисинде жөө басам да, таза абада. Эң сонун. Бул кан жүгүртүүдө эң башынан турабы? Кан жакшы жүгүртсө, кадимкидей денебизге кислород келет. Кислород менен келүү менен бул кадимкидей жашоонун энергиясы көбөйөт да, күч кубат. Ошон үчүн эң негизги сфера бул социальный карьера менен чыкканда личный сферага эң негизги маанилүү берүү да. Личный сфера жок. Жаратылышты көбүрөөк сүйөм да. Жаратылыш, көлдүн жегин, тоолорго чыкканды, альпинизм, бийиктикти жактырам, мындайча айтканда. Сонун Азизже. Ошол менен мындай карасаңыз, бирөө мындай ойлонот да. Мен азыр мисалы күйөөм жок деп, эмелер, досторум жок. Мен ошол досторумду ишине өнүктүрөм, ары бери тусовкага барып жүрөм депчи. Өзү мисалы личный сфера жактан ден соолугу начар да. Ошол менен мындай надрыв болуп, ооруп калса болот да, кайрачы. Карьера жактан жумушту көбүрөөк алайын, бирок өзү ооруп жүрсө, кайра эле жумушу жана больничныйга чыгып эле жумушу барбай мындай ишке ашпай калат да. Ошон үчүн ушул 3 сферадан негизги сферасы бул личная сферада өзүңүздү туура ден соолукту камсыздоо, анан кийин уже социальный сферага чыгуу, карьера жасоо дегендейчи. Ошону туура түшүнүңүз абдан зарыл. Рахмат. Бияктан баары түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болсо мага реакция берип койсоңуз. Анан просто как подтверждение деген бул биринчи жана коопсуздукта, жана биология жактан биз ар бир дене дегенде биз мээден кетет да баарыбыз. Ошол жанагы ар кандай коркунучтар, ар кандай максаттар, сезимдер, бул баары башыбызда турат да. Анан бир шылтоо бар да, мындай импостордо ким менен кимдин башы экен депчи. Денебиз биз ойлойбуз да, биз өзүбүздүн мээбизди мындай кичине буруп койсок болот депчи, туура ойлорго. Ал кичине не совсем однозначно деп коелук да. Негизи башыбыздан, мээбизден баары кетет экен да. Ошон мээне караганда, мен жана айтпадымбы, мындай 3 кабат бар экен да, мээнин ичиндечи. Биринчи жана ошол кадимкиде өзүңүздү кармасаңыз азыр, моюн жакта өзүңүздү азыр кармап, кадимкиде кичине массаж кылып койсоңуз, ошол жактан бул жанагы биз негизги инстинкттер отурат экен да. Бул туура тамактануу, туура кадимкиде азыр биз сүйлөшүп атабыз, ушул жаңы маалымат алып жатсак,
мисалы жүрөгүбүз иштеп жатат го. Жүрөккө эч ким айткан жок го. Сен азыр токтотур же жакшылап иштей депчи, өзү деле иштеп атат. Мисалы сууну ичсем, азыр суу өзү эле сиңирип кетет. Ошол дене аркылуу иштөө, бул жанагы ошол инстинктивный мозг деп коет да, древний мозг деп коет. Ошол менен иштейт экен да. Ошол эле жактан древний мозг туура иштесе, туура иштери бул коопсуздук, жанагы мындай безопасность деп коет го, безопасность мындай сезүү, жана жакшы тамактануу, жана жакшы уйку деген ошонун база менен эмоция кетет экен да, мына кызыгуу башталат экен да. Мисалы жаман уктабай калсаңыз, кайсыңыз серес? Башым ооруп эле барып жатайынчы деп айтасыз го, туурабы? Ошон үчүн туура укуп, туура жанагы дене жактан өзүңүздү камсыздап калсаңыз, анан кийин ошондо экинчи кабатка чыга аласыз да. Мына кызыгуу башталат, эмоцияларыңыз жакшы болот. Анан кийин кадимкидей тамакты да туура алсаңыз, ошондо эле жанагы мындай ровный состояние болуп, ошондой жаңы бир ачылышка даяр болосуз да. Коомго катышып баштайсыз. Мисалы ишенем, азыр сиз ошол экинчи кабаттын уровнунда турасыз. Анан кийин үчүнчү кабат болсо, бул логика, бул жана когнитивдүү, кадимкидей жаңы интеллектуальный жумуш башталат да, маанилерди кошуу, жана эркиндикти, жана көз карандыксыздын, мындай өзүңүздүн ой пикириңиздин бөлүшүү, жана Азиз айым айткандай, мен эл эмне дейт деп салыштырып, өзүмдү таңшап баштап салыштырып турам да, мага бул жарашатпы, жарашпайбы деген. Ошол кабатка жетүү үчүн базасы бул ошол инстинкттер жана дене тарбия дегендей. Экинчи эмоциялар жана ыраазычылыкты мындай туура кароо. Анан кийин ошо логикага жана карьерага жете аласыз да. Ошон үчүн ушул базаны билүү зарыл. Мисалы ошол жаңы карьера бир ачайын, теңдеме кылайын десеңиз, эмоция жактан мындай тревожность болсо, абдан коркунучтор болсо, биринчи ошол менен иштеш керек да. Ошол эмоцияларыңыз менен туура жанагы канча десе, управление эмоциями деп коет, өзүңүздү туура билүү, ошол эмоцияңызды катпай, туура проживать этиш керек да. Мисалы жыныңыз келсе, жынден эле барып эле табыш керек да, бирдемкеничи. Кадимкидей мындай шыктандырып, өзүңүздү мындай сонун сезсеңиз, ал менен да бөлүшүңүз керек да. Кадимкидей ошол живой человек деп ошол жанагы жан жагынан ошондой канчалык көп эмоциялар болмок, ошончолук эмоцияларды сизге өзүңүздү берүү да. Аны катпай, аны мындай жок андай сезим болбойт деген туура эмес да. Ошол эмоцияны максимально жашаш керек да, ошол менен. Эмоция деген ооба. Молжектен мен бир окуучум бар да, Айсулуу деген. Ошо Айсулуу угуп атсаң, мен номеримди жазып алчы. Азиз эже, ал тууралуу кийин сүйлөп бересиз. Азыр эфир болуп жатат да. Аны чатка жазып койсоңуз болот. Айсулуу айым, Азиз айым сурап атат. Номериңизди жазып койсоңуз эмеге, чатка. Анан кийин анда улантабы, Каныш айым. Эмики слайдты көрсөтүп койсоңуз. Ошондо эң башында ошол жакшы жашоону жашоо үчүн аны эметиш керек да, байкаш керек. Ошо байкаганда биз ошол мээнин ичинде ошондо передняя поясная кора деген область бар экен да. Ошону тренировка кылсак, кадимкидей прессти ичибизге кичине чукалып калса, пресс жасап, өзүбүздү жакшылап андайча канчалык упражнение кылсак, ошончолук мындай катуу болот го. Ошондой эле мээ менен ошондой эле бир мамиле экен да. Канчалык ошо тренировка кылсак, ошол мээниздин ичинде тыңшап туруу, байкоо дегенди, азыр ушундай эмоцияны сезип атам дегени, ал туура да. Эмне үчүн ушундай сезип атам, демек ушундай болуп калды, мындай деп. Ошол 90 эле секунд болот экен да, ошол эмоцияны сезүүчү. Аны катпай, ошол жиниң келсе катуураак жиниң келип, мындай шыктандырып турсаң, ошончолук мындай жылмайып дегендейчи. Ошо 90 секунд элестетсеңиз, ошону бат эле канчалык бат кетет, ошончо бат кетип калат экен да. Бат келет, бат кетип калат. Ошон үчүн ушуну өзүңүз кайра ошол нулевой точка деп коебуз, обнуление деп, заземление деп коебуз го. Мындай ровный состоянияга эриш керек да. Бирок бизге дайыма жанагы коркунучтар ар кандай келет да.
коркунучтар келгенде мындай ошо клубду карап турасыз. Кечирим сурап кыргызчага окуп турганга убактым болгон жок, бирок негизи орусчада ишинен түшүнөсүз азыр. Что я могу контролировать дегенчи. Мисалы, сизге бир үй тапшырма. Үй тапшырма менен мындай болот да, отурасыз, бир листок аласыз, ошол менен бүт жазып чыгасыз. Эмнеден коркуп жатам депчи. Эмнеден коркуп жатам, ошонун баарын жазып чыгасыз. Ошол бир список болгондо ойлоносуз да. Можно еще да? Ошонун ичинде эмнени мен өзүм жоопкерчилигин ала алам депчи. Мисалы, мен суудан корком, чөмүп кетем депчи. Бирок эмне кыла алам ошол убакта? Мен мисалы барып жолдошумдан сурайм. Мисалы жакшы кыз жолдошум жакшы сууга түшөт да. Мени үйрөтүп берчи депчи. Үйрөтүп койчу, теңде мындай деп. Ошон үчүн мындай аракет кылууда мен ушуну мисалы курсом барып үйрөнөм. Мисалы дагы эмне деген? Сизге суроо азыр ким эмнеден коркот? Анан кийин ошону түшүндүрүш керек да. Жазып койсоңуз чатка, мисалы 1, 2, 3 примерде үлгү аткаруу. Ким эмнеден азыр коркуп жатат? Ошондо түшүнүш керек, кайсы жерден мен өзүмдү контролдо алам, кайсы жерден менин контролсуз болсо, мисалы согуш, азыр Палестинада согуш болуп жатат, там Украинада менен Россия менен согуш болуп жатат. Ковид болгондо абдан баарыбыз жаман болгонбуз, Бирок ошол жөнүндө дагы мындай кайгырып отурсак, кайгыры менен дагы туура түшүнүш керек да, ошол ситуацияда мен эмне кыла алам депчи. Демек, бир мисалы, эртең бирөө айтып жатат, там жанагы климат деп коет го, башка бир жаман нерсе болот депчи. Дайыма ошол жөнүндө эле ойлонуп жатсам, капаланып жатсам, мен мындай паралич болуп калып эчтеке кыла албайм да. Ошонун ичинде туура табыш керекмин да. Мен эмнени кыла алам? Мына мои действия, мен эмне кылам? 1, 2, 3 эмне кыла алам? Мен башкача мамилемди кандай түзсөм болот? Менин сезимдерим азыр кандай? Аларды сүрөт менен тартып чыкса болот, айтып чыкса болот, бир жолдош кыз менен мындай андайча маектешип чыксам болот, же болсо такыр кандайча өз жоопкерчилигиди түшүнүү да, туура. Бул абдан зарыл, ушундай тапшырманы сураныч кылып кетүү, өзүңүздү коркунучторду жазып чыгып, алардын ичинен өзүмдү эмне кыла алам ошол жактан. Мен өзүм эчтеке кыла албасам, бул жөнүндө башка капаланбайм деген чечимде. Мисалы, эмне жөнүндө капаланбайм? Вот что думают окружающие? Башкалар эмне деп айтып жатат мен жөнүндө, мен ал жөнүндө ойлонбойм. Мисалы, мурда болгон бир нерселер, алар уже болду, кетти, жоголду дегенде артта калды. Алар жөнүндө да ойлонбойм. Башка жанагы абарай жөнүндө да мисалы ананы контролдоймбу? Жок, бул менин контролдо эмес да. Ошон үчүн базовое доверие деп коет да, жана руханий жактан мисалы кээ бирлери Аллахка ишенет, алардын ошонун колундабыз тиндеминде деп. Башкалары жанагы вселенная деп коет, ошол менен ишенем деп. Ар бир киши дегендей ошол өз-өзүнө эң биринчиден ишениш керек да. Ошон үчүн өз-өзүнүн жоопкерчилигин алып, ушул менен мен ушундай түрү менен пландаштырып, мои действия кандай болот деп түшүнүш керек да. Эмики слайд кандай? Түшүндүктүү болду биякта, ошол списокти жазып чыгасызбы? Макулбу? Реакция берип койсоңуз, плюстарды же коркунуч нерсе жөнүндө. Эми көрүп атам, рахмат. Анан кийин эме уже аяктап жатабыз биздин жолугушуубузду. Мен айтарым, ошол бир агай, Гапыр агай деген бир бар, Мадаминов дегенчи, акыл эмгек маданияты деген сонун курсун өткөм. Акыл эмгек маданияты дегенде мага мындай кызыктуу болгон, ошол баштары менен ушундай фраза менен башталыптыр да. Канчалык чоң максат болсо, ошончолук көп күч кубат берилет экен да, элестетсеңиз. Кадимкиде ошон экен. Кээде күндөр болот. Турдуңбу, уже обед болуп калды, ой, уже кеч болуп калды деп эчтеке мындай максат койбосоң ошондо эле кетип калат экен да күнчө. Кээ бир күндөр болот, где-то 10 чакта, 20 чакта ар кандай нерселерди жасап чыгасың да. Анан кийин ошол каяктан барат? Кечинде отуруп, эртең кандай пландаштырып өзүңүз максат коесуз да.
жарган деп өз өзүңүзгө тапшырма бересиз. Тапшырма дегенде бул кадимкидей бир чоң жумуштар эмес, бул кичинекей жумуштар. Мисалы барып тишимди тазалайм, барып өзүмө жарым саат 20 мүнөт бир физзарядка кылам, же болбосо жана пробежкага чыгам дегенде, же йога жасайм, же жана жолдоштор менен жолугушам. Мисалы инеталарымды карап коем, балдарыма туура мамиле кылып коем, алар менен ойноп калам депчи. Ошончолук кармап турсаңыз, канчалык сизге чоң максат койсоңуз, мисалы жок мен кээ ушул кыздарды көрөм, энаталарыма үй салым келет депчи, андай ошончолук күч кубаттанып, ар кандай жумуштарга аракет кылып, ошондой үйдөрдү сарып берет да энаталарыначы. Ошо мен абдан мындай кубанычтамын деп жолу кыз меткенде, бөлүшкөндө, ошон үчүн билем да канчалык көп мындай чоң бир 5-6 жылдык ичиндеги бир чоң максаттарды койсоңуз, ошондо күндөн күнгө жана дисциплина деп коет да, дисциплина аркылуу кичинекей бир нерселер менен жасап эле бир күнү чоң бир эмелерге, ийгиликтерге жетесиз да. Мисалы, бак кантип өсөт? Бак бир кезде эле же гүлдү алалычы, мисалы гүл дегенде отурганда кичинекей эме болот го. Анан кийин күн сайын аны байкап, ага туура мамиле жумшак кылып, суу коюп, жакшы сөздөрүн айтып дегенде бир күнү гүлдөйт, туурабы? Ага келип туруп бакырсаңыз, ай гүлдөбөйсүңбү батыраак деп айтсаңыз, гүлдөйтпү? Гүлдөбөйт, туурабы? Ошон үчүн сиз да өзүңүздү жанагы кадимкидей түйрүү адамдай сезүү менен, түйрүү жумшак мамиле менен, жанагы сүйүү менен мындай өнүктүрүш керек да. Түшүнүктүү деп ишенем. Болду. Эмики слайд. Канышайым. Канышайым. Анан кийин биз билебиз ушул жакшы жагынан да айтып кеткен, жаман жагынан да ар бирибиздин жанагы темная сторона деп коет, атайбыз темный слайд болчу. Темный слайдтын ичинде биз өзүбүздүн жакшы таануу менен коркпоңуз. Кара слайдты бир слайд назад кылсаңыз, бул жана бул башкача инфографика болобуз да. Бирөө мындай дагы бир кичинекей бонус менен сунушта. Бирөө сизге жаман бирдеке айтса, сиз ага жаман капаланып калсаңыз, бул сизге сыр, кичинекей подсказкада ошол жакта сизде чоң энергия отурат. Мисалычы, түшүндүрүп берем. Мурда мага жанагы мындай кызыл помада менен жүргөн кыздар, мындай броски дегенде мага жакпачу да. Ой, эмне үчүн ушундай жүрүшөт деп мындай кичине жаман көзү менен карап койгом да мурдачы. Анан кийин кадимкидей ойлонсом, демек мен өзүм ошондой мамиле кыла албайм дегенинчи. Өз-өзүмдү сүйүү, барып кадимкидей өз-өзүмдү мындай таңдоо, жакшы кийинүү, кичине мындай жана женственный деп коет го. Аял заттын жактан мындай кокетничество же мындай женственный өзүң кадимкидей өзүңдү просто жакшы көрүү да. Ошону өзүмө бербей, ийгилерди жаман көрүп, өзүмчө жинделип жүрүптүрмө да, мисалычы. Ошон жактан ар бир ситуацияда бирденке мындай капаланганда ойлонуп турсаңыз, эмне үчүн капаланып жатам? Ошол жакта чоң энергия мындай сыр бар да. Ошону тапсаңыз, ошол менен бир моментте эле жооп таппайсыз мүмкүн. Ойлонуп, кичине мындай ойлонуп 1-2-3 күндөн башкалар менен сүйлөшүп, демек аял ошондой эметкен да, мээси ошондой иштейт, башкалар менен сүйлөшүп баштаганда мындай бир чечимдерге келет да. Ошол чечимди издөө менен ошол жаман ар бир жана темная сторона дегенде, темная энергия деп коебуз да, теневой ресурс деп коет аларчы психологдор. Ошондо бирдегечке зависть болсо, жаман көрсөңүз бирденкени, ошону түшүнбөй турсаңыз, мындай жаман мындай чоң эмоциялар болсо, канчалык чоң эмоция болсо, ошончолук чоң энергия ошол жакта бар да. Ошондой сыры бир бар да, ошондо дагы бир сунушум, кичинекей секрет деп коеюн сизге. Ошолорду жаман жагынан көрбөй, ошонун наоборот жакшы жагынан мындай ак жактарын таап, өз-өзүңүздү мындай жаңы ошол секретный энергияны табуу да, ошону өзгөртүү да. Ошол менен сизге чоң рахмат. Ушундай дем алыш күндө субботага карабай, эртең менен эртең карабай. Менин ал жерде контакттарым бар. Мисалы Инстаграмда
ST Сымбат деген менин жеке страницам бар. Азыр мен болсо KG Analytics деген коомдук фондунун жетекчиси болом. Биз жанагы жаңы мыйзам жактан ойноп кандайча жумушту өткөрүп жатабыз. Жаңы мыйзамды мүмкүн уккансыз азыр кабыл алынган. Ал болсо именно ошол Кыргызстандагы билим берүү сапатын өнүктүрөбүз деген максатыбыз турат. Ana ошон үчүн айткандай, канчалык чоң максат, ошончолук бул дүйнө мага ошончолук чоң күч кубат берип турат го. Ошол Кыргызстандагы билим системасын башкача өзгөртөлүк балдарыбыз үчүн, өзүбүз үчүн дегендей, башка Кыргызстанда жашагыбыз келет. Демек бүгүн өлкөбүздүн жарымыз жана Бернес деп айтып жатабыз, көйгөйлөрү көп. Ошон үчүн бизде алдыда чоң жумуш, ошол ар бир чоң жумуш биздин өзүбүз башталат да. Жана Махатма Ганди айтыптыр, ушул дүйнөнү башкача өзгөртөм десеңиз, өзүбүздөн башташ керекпиз депчи. Ошон үчүн сизге ийгилик. Сурооңуз болсо да 5 мүнөт бар. Жооп берейин. Сымбат айым, Аха. сизге да чоң рахмат ушинтип айымдарга сабак өтүп атайын убактыңызды бөлүп, Рахмат. субботага сиз дагы карабай, ишиңизге ийгилик, ден болуңуз. Сиздей патриот айымдар көп болсун Кыргызстанда. Жаштар азыр TikTok дебейчи, китеп окусун биздин азыркы жаштары. Ийгиликтүү жаштардан болсун, эми ошо жакшы Кыргызстандын келечегин түзгөн жаштар көбөйсүнчү, мындайча айтканда. Баардыгы нерсе жараша дейт го. Бизден сизден башталат, Азиз айым. Канчалык ушул Бүгүн аракет кылып атам мен ошо. Кыргызстанга мындай патриоттук сезим тартылаш керек экен да негизи. Биз өнүкпөйбүз деп отуруп эле мына 32 жылдан бери революция, пикет менен өтүп кетти го дейм Кыргызстандын өнүгүү жолучу. Айтпаңыз, ошон үчүн кыздар жана акыл айымга ошондой вебинарды өткөрөсүң дегенде сөзсүз өткөрөм деп бөлүшөм дегенмин да. Мисалы Азиз айым, ошондо канчалык көп энергия болсо башкалар аялдар менен да бөлүшсөңүз болот да. Мисалы мен уюштуруучуларга, вот Мерим айымга, Каныш айымга берем, ушул презентациямды аларда бар. Алардан сурап, өзүңүздүн мындай аймагыңызда, кайсы жолдошторуңуздун ичинде мен мындай буюрса тойлордо шылтоо кылбай дегендей бири бирибизге ошондой туура мамилелерди, мындай билимдерди берүүдө, жайылтууда. Ошон үчүн сизге сураныч канчалык кичиндей болду бүгүн. Ар бириңиз ошол даже просто бир туугандарыңыз менен бөлүшүп, же болсо жолдош кызыңыздар менен бөлүшүп турсаңыз, ошондой ой пикирлериңиз менен туура болмок да. Ошондой кичинеден баштап өнүгөбүз да буюрса. Эрима, Канышай. Анан өзүм да ошо энергетика тармагынан орун таап, мен ушу жумушсуз балдар, кыздарды жумушка алгым келет. Менин максатым ошол. Башка эч нерсе дей албайм Кыргызстан үчүнчү. Сонун. Рахмат Сымбат эже, бүгүнкү эфирге келип бергениңизге. Абдан пайдалуу болду. Рахмат. Рахмат. Биз да конспектилер жазып отурдук, пайдалуу жерлерди. Кызыктуу болду. Анда байланыста бололу, керек болсо, сурооңуз болсо, Инстаграмга жазыңыз, мен ошол жактан жооп берем. Аха, макул. Анда эмесе бүгүнкү эфирди жыйынтыктай берели. Чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болгула. Чоң рахмат Канышай айым.